Күндүн орчундуу кабарлары менен эфирде Алтын бешик маалымат программасы, студияда Сылкан Махамат кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан кыскача. 22 декабрда Кыргыз Республикасынын энергетика кызматкерлеринин күнү. Өрт коопсуздугунун алдын алуу, жарандык коргонуу багытында мерчемделген машыгуу болуп өттү. Россияга баңгизаттарды өзгөчө ири партиясын ташыгандар кармалды. 22 декабр Кыргызстанда энергетиктер күнү катары белгиленип келет. Энергетика тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата Баткендеги бир катар энергетиктер министрликтин жана облустук башкармалык тарабынан сыйланды. Элди жарык жана жылуулук менен камсыздап, жоопкерчиликтүү кызматты аркалаган кесип ээлери тууралуу кийинки сюжетте айтылат. Токтоналы Бадалов Баткен электр тармактар ишканасынын Айгүлташ көмөк чордонунда кезметтеги куроочу болуп эмгектенет. 30 жылдан бери элди жарык жана жылуулук менен камсыздоодо өз ишине жоопкерчилик менен мамиле жасап, үзүрлүү эмгектенип келүүдө. Мен 1993-жылы Ош технологиялык университетин аяктап, 1997 жылдан бери ушул тармакта иштеп келем. 1997 жылдан бері Баткен райондық электр тармактар ишканасында кезметтеги электрокуроочу болуп иштеп, андан 2002 жылдан бері ушул Баткен райондық электр тармактар ишканасына караштуу 220-110 киловольт Айгулташ подстанциясында кезметтеги электрокуроочу болуп иштеп келем. Көмөк чордонун Баткен шаары, Баткен району, Сүлүктүү шаары, Лелек району, Айдеркен шаарчасы толугу менен электр энергиясы менен камсыздалат. Ал эми Жолчубай Таштанов энергетика тармагынын ардагери, каарманыбыз көзөмөлдөөчү, улук көзөмөлдөөчү, участка башчысы болуп үзүрлүү иштеп келген. Бүгүнкү күнгө чейин бул тармакта талыкпай эмгектенип, жаштарга өзүнүн кеп кеңешин берип келет. Учурда Баткен райондук электр тармактар ишканасынын Арченикизе көмөк чордонунда электр куроочу болуп иштейт. Каарманыбыз өзү менен чогуу жубайы да эмгектенерин айтат. Алардын 3 уулу да бул тармакты тандап алган. Посто турган солдат кандай турса, ушундай болуш керек. Электрик деген нерсе бул баардык жалпы жер жүзүндө кыймылдаган малдан баштап адам баласы баардыгына керектүү жарыктыктын жеткирип берүүчү кызматкер болуп эсептейт. Түн күндөбөй эмгектенишке туура келет. Түн күндөбөй. Кандай аварийный состояние болсо түндө уктап аткан жериңден туруп барып жумушуңду кыла бересиң. Сен антпесең элиң жарыктан кыйналат. Ана кечээги согуш мезгилинде да турушка туура келди. Биз кеткенде солдат элдин биринчиден свет өчөт, экинчиден связь жоголот эле. Нарындан же таластан келген солдат ата-энеси менен байланыша албай калат. Ушундай нерселерде электриктердин эмгеги күчтүү болду. Мына турдук Кудайга шүгүр, жакшы. Эми заман тынч болсун. Бүгүн Баткен шаарында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин катышуусунда 22 декабрь энергетиктердин кесиптик майрамы салтанаттуу белгиленди. Майрамга Баткен электр тармактар ишканасынын жалпы жамааты жана Лейлек, Сүлүктүү, Баткен, Кызылкыя, Кадамжай райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери катышты. Анда энергетика тармагына салымын кошуп, үзүрлүү эмгектенген бир катар кызматкерлер төш белги, ардак грамота жана алкыш баракчалар менен сыйланды. Жасап жаткан жұмысымыздар өте маанилүү. Елдің астында аткарып жаткан кызматыңыздар бүгүнкү биздин областыбыздын өнүгүүсүнө чоң салым деп эсептейбиз. Анткени мага чейин сүйлөп кетти. Эгерде бүгүнкү күндө энергетика тармагы аксап калса, биздин жашообуз бүгүнкү күндө оор болот. Ошондуктан күнү-түнү аба ырайына карабай, сиздер талыкпай Баткен элине кызмат көрсөтөсүздөр. Ошондуктан баарыңыздарга бүгүнкү кызматыңыздарды баалап, баарыңыздарды бүгүнкү сиздердин кышы болобу, күнү болобу, түнү болобу жасап жаткан ишиңиздерге чоң ыраазычылыкты айтып кетип жатып, дагы бир жолу сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап жатып, сиздерге кааларым ден соолук, uzun ömür,
ишиңиздерде албан ийгиликтерди каалайм. Учурдан пайдаланып мен дагы ушул Кыргызстандагы бардык энергетиктерди, менин кесиптештеримди чын дилимден куттуктап кетем. Быйылкы жыл Баткен облусуга, Баткен электр тармактарына бул өзгөчө жылдардан болду. Себеби 2022 жылы биз Баткен электр тармактары Баткен ПС болуп, өзүнчө бөлүнүп башка бир ишкана түзүлдү. Ушул ишкананын түзүлгөнү бул Баткен облусундагы биздин энергия потребительдерди, биздин абоненттерибизге жакшы иш болду да. Себеби биздин Баткен облусундагы абоненттерибиз мындан кийин Кудай буйрса ушул экономиканын өнүгүшүнө, Кыргызстандын өнүгүшүнө, Баткен облусунун өнүгүшүнө чоң бир жардам болот деп эсептейм. 2022 жылдын сентябрь айындагы Кыргыз-Тажик чек арасында болуп өткөн куралдуу кол салуунун натыйжасында бир катар энергетикалык объекттер жабыркаган. Бул күндөрү өлкө аймагынан келген энергетиктер күнү түн эмгектенип, элди жарык менен камсыз кылуунун аракетин көргөн. Жалпы калыбына келтирүү иштерине Кыргызстандын Чүй, Ысык көл, Талас, Жалал-Абад, Ош, Баткен облусунун энергетиктери активдүү катышкан. Мына быйыл өзгөчө жылдардан болду дегенин себеби мына сентябрь айындагы чек арадагы болгон окуяларда дагы биздин энергетиктер өзүнчө бир энергетика системасын оңдоодо тез калыбына келтирүүдө өзүбүздүн салымыбызды кошуп кеттик да. Бир эле Баткен электр тармактарынын ишканасылар эмес, бүт Кыргызстан боюнча энергетиктер биргеликте иш жүргүздүк. Бул Баткен районунда жана Лейлек районунда болгон чыр-чатактын аркасынан келип чыккан иштерди бул Жалал-Абад ПЭС, Ош ПЭС, Чүй ПЭС, Талас, Нарын мындайчасын айтканда бардык энергетиктер келип өздөрүнүн кол кабыш кылып өздөрүнүн жардамын көрсөттү. Конечно, сөзсүз биздин министрибиз Ибраев Талабек Өмүкеевичтин койгон талабынын негизинде иш жасадык. Энергетика дээрлик бардык өлкөлөрдүн экономикасынын флагманы, жарандардын жашоо тиричилиги жана ири өнөр жай объектилери үчүн зарыл шарт болуп эсептелет. Ошондуктан энергетика туруктуу өнүгүүгө түздөн-түз таасир эткен өзгөчө тармак. Өлкөдө жана анын ичинде Баткен облусунда калкты сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылууда жеке ишкерлер менен биргеликте кичи ГЭСтерди куруу колго алынып, бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Миңгүл Көчөрова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Россияга баңгизаттардын өзгөчө ири партиясын ташыган жарандар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына узак убакыттан бери Афганистандан чыккан баңгизаттардын өзгөчө ири партиясын чет мамлекеттер аркылуу транзит менен жеткирип жана сатып жүргөн улуттар аралык уюшкан кылмыштуу баңги тобу боюнча ыкчам маалымат келип турган. Орта Азиядан Россияга, Балтика өлкөлөрүнө, андан ары Европага баңгизаттарды жүк ташуучу унааларда жасалган жашыруун жерлерге, эл керектөөчү товарларга, курулушка же айыл чарба продукцияларына катуу жолу менен ташышкан. Жогорудагы улуттар аралык баңги тобунун курамы Борбордук Азиянын, Россиянын жана Европа өлкөлөрүнүн жарандарынан түзүлгөн. Бул топ ролдорду бөлүштүрүү жана купуялуулук белгилери бар кеңири структурага ээ. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Россиянын ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан аталган баңги топтун активдүү мүчөсү, Россия Федерациясынын 1988 жылы туулган жараны кармалгандыгы аныкталган. 2022 жылдын 21 ноябрында Новосибирск шаарынан ижарага алынган кампага тинтүү жүргүзүлүп, траверттик фасадтык плиткаларына катылган 68 килограмм афган чарасы жана пакеттеги 4 килограмм героин баңгизаты табылган. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, кармалган жаран Бишкек шаарындагы 2 шеригинин жардамы менен баңгизат ташууну уюштурган. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жүргүзүшкөн андан ары ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогорудагы кармалган жарандын Жавлон жана Айдар аттуу 2 шериги аныкташкан. Бишкек шаарынын Жаш гвардия, Талстой көчөлөрүнүн кесилишинен Бишкек шаарында жашаган Баткен облусунун
Разаков шаарынын тургуну 1997 жылы туулган жараны кармалган. Андан кийин Панфилов, Скрябин көчөлөрүнүн кесилишинен экинчи шериги Бишкек шаарында жашаган Баткен облусунун Разаков шаарынын тургуну 1997 жылы туулган жараны кармалган. Алар жогорудагы Россия Федерациясынын жаранына Россияга баңгизаттардын өзгөчө ири партиясын аткезчилик жол менен алып өтүүнү уюштурууга жардам берип жүрүшкөн. Учурда бул баңги кылмыштарына дагы 2 адамдын тиешеси бар экендиги аныкталган. Алар Баткен облусунун Разаков шаарынын тургундары болгон. Бул жарандарды кармоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Андан сырткары иликтөөнүн жүрүшүндө Россияга жөнөтүү үчүн Сарыташ плиткаларына баңгизаттарды жашырган жерлерди жасашкан гараж табылган. Баңгизаттарды жашырган плиткаларды өндүрүү үчүн арналган далил заттар табылып алынды, иликтөө жүрүп жатат. Баткен шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан уюштурулган өрт коопсуздугунун алдын алуу, жарандык коргонуу багытында мерчемделген машыгуу болуп өттү. Машыгуу Баткен мамлекеттик университетинде өткөрүлүп, ага студенттер, университеттин жалпы жамааты катышты. Анда өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери жарандарга практикалык түрдө кооптулуктун алдын алууга багытталган иш-аракеттерди көрсөтүп беришти. Баткен шаарындагы Баткен мамлекеттик университетинин жалпы жамаатынын катышуусунда Баткен шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү өзгөчө кырдаал учурунда студенттер эвакуацияга чыгышып, коопсуз жайларга качуу аракетин көрүштү. Машыгуу негизинен жакшы өттү деп айтсак болот. Бул жерде Баткен мамлекеттик университетинде өрт коопсуздугун сактоо боюнча жана өзүңүздөр да көрдүңүздөр, МЧСтен келген кызматкерлер белгилеп өттү. Бизде ошол өрт коопсуздугунун алгачкы керек болуп турган шаймандар бардыгы түзүлгөн, коюлган. Андан сырткары суу Баткен жересин таркаш болгондуктан суу сактай турган атайын кампабызга дагы баса белгилеп өттү, ал дагы курулган. Студенттердин даярдыгы боюнча албетте Баткен мамлекеттик университети Баткен аймагынын чегинде жайгашкандыгы үчүн Баткен жергесиндеги бардык эле тургундар эвакуациянын кандай маанилүү жана оор экендигин өтө жакшы түшүнөт. Ошондуктан негизги белгиленген убакытта бардык студенттер жана кызматкерлер эвакуация болуп бүттү. Тактикалык машыгуунун максаты жарандардын коопсуздугун алдын алуу багытында. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, коопсуздук эрежелерин үйрөтүп, өрт чыккан жерден же болбосо өзгөчө кырдаалдан кантип чыгууну үйрөтүү багытында уюштурулган. Ал эми адистердин айтымында өзгөчө кырдаалдар табигый, экологиялык жана башка түрлөрү да болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө Баткен мамлекеттик университетинде өрттүк тактикалык машыгуу болду. Өрттүк тактикалык машыгууга өзү курам, жалпы өзү курам жана ошондой эле Баткен мамлекеттик университетинин жалпы жамааты студенттер тартылды. Бул негизги машыгуунун милдети ошол түзүлгөн формированияларды өзү курамдын көчүрмө даярдыгын күчөтүү. 2022 жыл менен эле токтолуп калбайбыз. 23 жылда дагы ушундай машыгууларды өткөрөбүз деген ойдо бар, пландар бар. Биз андай актаныштан алыбыз. Эске салсак, буга чейин техникалык коопсуздук, жарандык коргонуу, өрт коопсуздугун алдын алуу багытында өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан тактикалык машыгуулар өткөрүлүп келген. Мындай машыгуулар алдыда дагы да өткөрүлүп турулары айтылды. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламет Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Бүгүн чоң бир иш-чара өткөрдүк. Баткен мамлекеттик университетинде жарандык коргонуу боюнча, өрт коопсуздугу боюнча. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин экинчи жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүү жана колдоо фонду үстүбүздөгү жылдын 9 айындагы ишмердүүлүгү тууралуу отчетту, өлкөнүн чет элдик туристтер үчүн жагымдуулугун арттыруу маселеси, ошондой эле Ысык көл жана Талас облустарында туристтик долбоорлорду өнүктүрүү багыттары каралды.
Туризмді өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш ошондой эле Ысык Көл облусунда Тамга эл аралык спорт комплексин жана Чүй облусунда Бир Булак жаңы тоо туристтик кластерин куруу долбоорун жактырды. Белгилегендей, жыл бою иштей турган эл аралык деңгээлдеги Бир Булак тоо туристтик эс алуу жайынын долбоору иштелип чыккан. Чүй облусунун Орусай капчыгайында тоо туризминин кластери курулат. Эл аралык деңгээлдеги лыжа базасы үчүн бардык зарыл инфраструктура каралган. Долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашырылат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Борбордон 20 километр алыстыкта жыл бою эс алуу үчүн жаңы сүйүктүү жайдын түзүлүшү республикабызга 100 миңдеген чет элдик лыжа сүйүүчүлөрдү тарта тургандыгын жана бул долбоорду ишке ашыруу артыкчылыктуу экендигин белгиледи. Ден соолукту чыңдоо туризмин өнүктүрүүгө басым жасалууда. Бул максатта 25 санаториялык курорттук объектилер белгиленди. Алар мамлекет менен профсоюздардын биргелешкен күч аракети аркылуу модернизацияланат. Мындан тышкары өлкөнүн ар бир аймагында 7 жаңы объекти куруу пландаштырылууда. Жыйындын соңунда мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмалар берилди. Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги, милициянын полковниги Алмазбек Шагмурзаев тийиштүү бийлик өкүлдөрү менен чогуу Баткен району менен Тажик Республикасынын Исфара районунун чектешкен аймактарында Исфара 1 райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы менен жолукту. Жолугушууда эки элдин ортосунда ар кандай пикир келишпөөчүлүктөрдүн жана улуттар аралык чыр-чатактардын алдын алуу, болтурбоо, чек ара тилкелеринде жашаган тургундарга пиротехникалык каражаттарды колдонууга тыюу салынганын эскертүү, эки тараптан кирип кеткен мал жандыктарды өз убагында кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошондой эле эки элдин коопсуздугун сактоо максатында буга чейин уюштурулган кыргыз-тажик милиция кызматкерлеринин биргелешкен кайгуулдарын күчөтүүнү жана жергиликтүү тургундар менен алдын алуу иштерин жүргүзүүнү талкуулады. 2022 жылдын 11 ай ичинде кыргыз-тажик милициясынын сүйлөшүүлөрүнүн негизинде кыргыз тарап 172 баш мал жандыктарын өткөрүп алган. Ал эми тажик тараптан 79 баш мал жандыктары өткөрүлүп берген. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Евразия өнүктүрүү банкынын санариптик демилгелер фондунун катын карап, төмөндөгүлөрдү билдирет. Фонд конкурс жарыялады. Анын максаты жана милдеттери санариптик долбоорлорду колдоо жана ишке ашыруу аркылуу Евразия өнүктүрүү банкына мүчө мамлекеттердин ортосундагы мамилелерди чыңдоо болуп саналат. Сынакка катышуу үчүн үстүбүздөгү жылдын 30 декабрына чейин толтурулган арызды жана долбоор тууралуу маалыматты экран алдындагы дарегине жөнөтүү керек. Катышуучуларга маалымат берүү жана алардын суроолоруна жооп берүү үчүн Telegram каналы ачылды. Сынакка юридикалык жактар, эл аралык уюмдар, мамлекеттик бийлик органдары катыша алат. Жаңы жылга карата автоунаа жана Бишкек шаарынан батир утуал. Мындай мүмкүнчүлүктү мамлекеттик салык кызматы түзүп, жалпы кыргызстандыктарды салык чек лотереясына катышууга чакырат. Ал үчүн жарандар сатып алган товарларына ККМК чектерин кошо алышы керек. Чектерди соода борборлорунан, курулуш материалдарын саткан дүкөндөрдөн, май коюучу жайлардан жана аптекалардан талап кылса болот. Аталган шарттарды аткаруу менен мындан 2,5 ай мурда Манас районунун Покровка айылынын тургуну салык чек лотереясынан Kia Rio үлгүсүндөгү жаңы автоунааны утуп алган. Сөз кабарчыбызда. Бул автоунааны Тансулуу Асанова лотереядан утуп алган. Покровка айылынын тургуну 2 айдан бери 2021 жылкы жаңы автоунааны айдап, бирде ишенсе, бирде ишенбей келет. Анткени ал Kia Rio үлгүсүндөгү автоунааны чек талап кылып, байге утуп ал лотереясына катышып утуп алган. Айыл тургуну сатып алган ар бир товарына чек талап кылып чогулткан. Жыйынтыгында күтүүсүз жерден автоунаалуу болуп калды. Салык чекти качат эттик, көчүрүп тартып көрөлүм эмне болот деп. Биринчи үйүндө болчу да, негизи эмесичи. Биринчи туру. Анан арден карап уткан жокпуз, анан бул чын эмес окшойт деп ойлоп калдык да биринчи. Анан бирок үмүттү үзгөн жокпуз. Катыша бердик. Тойлордо жүргөнбүз. Ошол жерден мага сүйүнчүлөштү. Сиз машина утуп алдыңыз деп октябрдын биринде. Чында ишенген жокмун, белер мен розыгрыш кылып атат болуш керек деп ойлодум да. Бирок ушу уктум, ушу утуп алганымды. Кудайдын буйругу экен, утуп алдык, чындык экен бул.
Тансулуу Асанованын утушу чек талап кылып байге утуба лотереясынын 2-чи турунда тагыраагы 1 октябрда болгон. Эми алдыда дагы 3-чү тур болот. Бул мүмкүнчүлүктү пайдалануу үчүн байге ээси чектерди чогултуп, телефондон Play Marketке кирип, салык чек тиркемесин көчүрүп алууну сунуштайт. Ал аркылуу лотереяга катышып, минтип автоунаа утуп алууга мүмкүн экендигин айтат. Машинаны көргөндөн кийин соседтер, тууган урук, ошо айылды жергесинде элдин бардыгы эле чындык турбайбы бул, үмүттү үзбөш керек экен деп эметип атат. Жолдо кетип баратканда да токтотуп элдер, ушун чын эле сиз утуп алдыңызбы деп жана эмени салык чекти качат этип берип коюңузчу өзүңүздүн колуңуз менен дегендер да бар да. Кудайдын буйругу экен, абдан жакшы, уюштуруучу топторго чоң ыраазычылык, чындык экенине ишендик да. Ойноңуздар, утуңуздар. Лотереяга катышуу үчүн чектерди ККМге, тагыраагы контролдук кассалык аппараттарга өткөн дүкөндөр, соода борборлору, май куюучу жайлар жана башка ишкердик кылгандар берет. Бул боюнча салык кызматкерлери талап коюп көзөмөл кылууда. Манас району боюнча 197 ишкердик субъект болсо, бүгүнкү күндө анын 80%га жакынына ККМ аппараттары коюлган. Күн сайын рейдтик иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Ар бир магазинге жекече кирип түшүндүрүү иштерин киргизип атабыз. Өзү негизи Манас районунун аймагында жалпысынан 197 ишкер катталган. Бүгүнкү күндө 155 субъектиге контролдук кассалык аппарат орнотулган. Ошонун негизинде толук кандуу иш алып барып жатышат бүгүнкү күндө. Белгилей кетсек, чек талап кылып байге утуба лотереясынын 3-чү туру декабрдын 30-сунда жыйынтыктабат. Анда 12 даана iPhone 13, 11 Samsung смартфону, 5 кир жуугуч машина, 5 музаткыч, 5 телевизор, 5 чаң соргуч, 6 микро толкундуу меш ойнотулат. Баш байгеге Бишкектен батир, ошондой эле 2 электромобиль коюлган. Магазиндерге, соода түйүндөргө кирип атканда, азык-түлүк алып атканда, товардын кассалык чектердин баарын атайын телефондо тиркеме бар. Ошол тиркемеге көчүрсө 1000 сомго бир билет берилет. Ошонун негизинде оюнга катышып кетсе болот. Башкы байге бул батир болуп саналат Бишкек шаарынан. Ошондой эле автоунаа жана iPhone майда чүйдө бытовой техника тетиктери ойнотулат да. Ошого катышса болот. Белгилей кетсек, жеңүүчүлөр 30 декабрда аныкталат. Лотерея КТРК, Алато 24 телеканалдарында жана салык кызматынын Facebook жана YouTube баракчаларында түз эфирде чагылдырылат. Көрсөтүүбүздү спорт жаңылыктары менен улантабыз. Баткен шаарында стол үстүндөгү теннис боюнча облустук деңгээлде спорттук иш-чара өткөрүлдү. Ага жалпы облустун район шаарларынан келген 33 теннис сүйүүчүлөрү катышты. Бул мелдешке катышууда жашына чектөө шарты коюлган эмес. Иш-чара облустук спорт комитети тарабынан өткөрүлдү. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар жана дипломдор тапшырылды. Иш-чарага катышуучу оюнчулардын айтымында спорттун бул түрү теннисти ойноо ыкчамдыкты, шамдак айлыкты талап кылаарын айтышты. Акыркы учурларда жаштар спортко бир топ кызыгуулары артып бараткандыгы белгиленди. Эске салсак, облус аймагында буга чейин облус башчысынын колдоосу менен бир канча спорттук иш-чараларда өткөрүлүп келүүдө. Бүгүнкү иш-чарага негизинен Баткен облусунун аймагындагы район шаарлардан мыкты теннис сүйүүчүлөрү чакырылган профессионал оюнчулар. Алардын арасында өтөт. Негизинен жалпысынан бүгүнкү иш-чарага 33 спортчу катталды. Алардын жыйынтыгы жекече чыгат, командалык эсепте эмес, жекече ар бир оюнчунун. Анын жыйынтыгына карата биздин башкармалыктын эсебинен акчалай сыйлыктар жана дипломдор уюштурулган, жыйынтыгында аларды тапшырабыз. Азыр биздин негизги максатыбыз жаштарды мындан ары өнүктүрүп, тенниске салымды кошуп, сол үстүндө теннисти Баткен облусунда кеңейтип жайылтуу биздин максатыбыз. Теннис жакшы уюштуруптур, жакшы башталды, эми күчтүүлөр көп. Лейлек, Сүлүктү, Кызылкая шаарынан кеттилер. Күчтүүлөр утат, бардыгыга ийгилик каалайбыз. Кыргызстандын карате-до боюнча улуттук курама командасы 16-17 декабрь күндөрү Ташкент шаарында өткөн Азия чемпионатына катышты. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык улуттук курама аталган чемпионатта 6 медаль, 2 алтын, 1 күмүш жана 3 коло медаль жеңди.
Чемпионат кадеттер, өспүрүмдөр жана чоңдор арасында өтүп, 28 мамлекеттен 755 спортчу катышты. Чоңдор арасында 50 килограмм салмак категориясында Умида Асаева жана 75 килограмм салмакта Назим Нурланов алтын медаль тагынды. 61 килограмм салмакта Кымбат Тойтонова экинчи орунду ээлеп, күмүш медаль алды. Ал эми кадеттер арасында 54 килограмм салмак категориясында Дайткайым Байжигетова, 61 килограмм салмакта Эрлан Акылбек уулу жана 63 килограмм салмакта Кадыр Үсөнбеков коло медаль тагынышты. Белгилей кетсек, курама команда башкы машыктыруучу Бакыт Дүйшеевдин жетекчилиги алдында чемпионатка катышты. Бүгүнкү күн мына ушундай кабарлар менен коштолду. Биздин жаңылыктардын толук чыгарылышын Баткен телеканалынын социалдык баракчаларынан көрө аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман туруңуздар.